Эненин үмүтү жана жалгыздыктын башталышы. Автору Нуржамал Үсөнова, көркөм окуган Марлен Мырза. Урматтуу угарман, жашоо бизге эң кымбат адамыбыздын кадырын ал жаныбызда турганда эмес, аны биротоло жоготкондо гана түшүндүрөт экен. Бул окуя кечиккен өкүнүч, ташпоор тагдыр жана чексиз эне мээрими тууралуу. Бул окуяны угуп жатып, балким сиз да өз апаңызга чалгыңыз келер, же бейишиңиздин бутун кучактап кечирим сурагыңыз келер. Суук күз жана эски дарбаза. Асель апа айылдын четиндеги эски үйүнүн босогосунда олтурду. Анын колдору калтырап телефондун экранын кайра тиктейт. Күзүндөгү боз кыроо сыяктуу анын чачтарына да эбак эле ак түшкөн. Ал уулу уланды күтүп жатканына быйыл туп-туура 3 жыл болду. Улан шаарда, уландын өз жашоосу бар. Анын кымбат унаасы, заманбап үйү жана бийик чөйрөсү бар. Ал эми бул эски үйдө уулунун балалыгын, анын ар бир кадамын эстеп жашаган жалгыз эне калды. Асель апа жаш кезинде кандай эле? Күйөөсү эрте кайтыш болуп, белин бекен бууп, жалгыз уулун эч кимден кем кылбай өстүрдү. Ошол 90-жылдардагы кыйынчылыктар. Асель апа базарда суукта туруп соода кылды. Бир нанды экиге бөлүп, чоңун уулуна берет. Уулу апасына карап: "Апа, мен чоңойгондо сизге алтын сарай куруп берем" деп айтчу. Ошол сөздөр Асель апанын жанына кубат берчү. Ал уулунун келечеги үчүн Орусияга кетти. Кара жумушта иштеди. Ден соолугун жоготtu. Бирок ар бир тапкан тыйынын уланым окусун, уланым кийинсин деп жөнөтүп турду. Улан бир күнү апасына телефон чалды. Бирок бул күтүлгөн кубаныч эмес эле. Улан дароо апасына: "Апа, мен үйлөнө турган болдум. Сүйлөшкөн кызымдын үй бүлөсү абдан бай, маданияттуу адамдар. Апа, сиз тойго келе албайсыз го?" Асель апанын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. "Эмнеге, балам?" "Апа, түшүнүңүзчү, алар сизди көрүп мени базарчынын баласы дешпесин. Мен аларга сизди чет өлкөдө чоң бизнес кылат деп айткам. Азыр келсеңиз, менин кадырым түшөт." Ошентип Уландын тою шаардагы эң кымбат ресторандардын биринде өтүп жатты. Сыртта кымбат унаалар, ичинде жаңырган күлкүлөр, жаркыраган чырактар. Асель апа чыдай алган жок. "Баламдын бактысын бир көрүп алсам эле болду. Алыстан болсо да карап турам. Эч кимге көрүнбөйм" деп өзүн сооротуп, айылдан шаарга келди. Ал ресторандын бет маңдайындагы бактын ичинде караңгыда жашынып турду. Үстүндөгү эски пальтосу күздүн суугунан коргой албаса да, жүрөгүндөгү кусалык аны жылытып жаткансыды. Ана, ак түстөгү узун лимузин келди. Улан түштү. Жанында ак көйнөк кийген куурчактай сулуу келини. Улан ушунчалык бактылуу, ушунчалык кооз көрүндү. Асель апанын көзүнөн жаш куюлуп жатты. "Балам, боюмдан сени тапкан күнү ушундай кубандым эле. Бүгүн ошол кубанычым кайтып келди. Баарын кечирдим. Балам, тек гана бактылуу бол" деп көзүнүн жашын көлдөтүп шыбырап жатты. Бирок ал эч кимге көрүнбөшү керек эле. Ошол маалда ресторандын кызматкерлери сыртка таштанды чыгарып жатышып, бактын ичинде турган бүкүрөйгөн аялды көрүп калышты. "Өй, бери кел. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Сел саяксыңбы? Кет ары, коноктордун көзүнө көрүнбөй" деп түртүп жиберди. Асель апа чалынып жыгылып, анын сумкасынан айылдан ала келген бир түйүнчүк курут жана өзү жасаган наны чачылып кетти. Улан ушул учурда таза аба жутуу үчүн кайнатасы менен сыртка чыккан. Ал чууну угуп, ошол тарапты карай басты. Эне менен баланын көздөрү кагылыша түштү. Уландын өңү кубарып кетти. Анткени жанында кайнатасы бар эле. Кайнатасы Уланга карап: "Улан,
Бул ким? Бул байкушту тааныйсыңбы деп жийиркенип койду. Уландын тамагына ачуу бир нерсе тыгылды. Апасынын титиреген колдорун, ага үмүт менен караган көздөрүн көрдү. Бирок коркоктук менен текебердик жеңип кетти. Жок, тааныбайм. Жөн эле бир тилемчи окшойт. Асель апанын жүрөгү ошол жерден токтоп калгандай болду. Ал уулунун көзүнө "Апа, этиңизчи" деген суранычты окуду. Эне акырын ордунан турду да, чачылган нандарын тербей, караңгылыкка сиңип кетти. Артынан уулунун эмес, күз шамалынын гана муздак леби келди. Тойдон кийин бир жыл өттү. Уландын жашоосу сыртынан жалтырак, ичинен калтырак эле. Аялы Мээрим өтө эрке, ташбоор кыз болуп чыкты. Ал Уландын айылдагы апасы бар экенин билчү. Бирок аны маданиятсыз кемпир деп атап, үйгө жолотууга тыюу салган. Бир күнү Уландын апасы катуу ооруп калды. Кошуналары Уланга чалып, апасынын абалы оор экенин айтышты. "Улан, апаң сени чакырып жатат. Акыркы жолу баламдын жытын жыттап алсам арманым жок эле" дейт. Бирок Уландын маанилүү жолугушуулары бар эле. Ал аялынан коркту. "Апам эле да. Азыр дары-дармекке акча салып жиберем. Жакшы болуп кетет" деп өзүн сооротуп койду. Ал акча баарын чечет деп ойлогон. Бирок акча эненин мээримин сатып ала албасын кеч түшүндү. Айылдагы оорусу күчөгөн Асель апа акыркы күчүн жыйнап, шаарга уулунун үйүнө келди. Ал "Балам мени куубас. Акыры өз балам да" деген үмүт менен зорго басып келген эле. Колунда эскирген боосу үзүлөйүн деп калган кичинекей жыгач сандыгы бар. Эшикти келини Мээрим ачты. Үстүндө жибек халат, колунда кымбат телефон. Ал босогодо өңү кубарып, эски кийимчен турган кемпирди көрүп, жүзүн чүйрүттү. "Сизге ким керек? Тилемчилерге акча бербейбиз. Кетиңиз." Мээрим эшикти жабууга камынып калганда, "Айланайын келиним. Мен Уландын апасы болом. Алыстан келдим. Баламды бир көрсөм." Асель апанын үнү калтырап чыкты. Мээримдин көздөрү чакчайды. Ал Уландын бизнесмен апасы тууралуу жалганын билсе да, бул кейпи кеткен аялды үйүнө киргизгиси келген жок. Анткени ошол күнү үйүндө коноктор, шаардын элитасы чогулганы жаткан эле. "Улан үйдө жок. Жана ал сизди апам деп эч качан айткан эмес. Менин үйүмдү булгабай, тез арада кетиңиз." Мээрим эненин колунан силкип, сыртка түртүп жиберди да, темир эшикти тарс жаап, ичинен бекитип алды. Сыртта кыштын ызгардуу шамалы болуп жатты. Асель апа тепкичтин бурчунда муздак бетондо олтуруп калды. Ал ыйлаган жок. Анткени Асель апанын жаштары эбак эле кургап бүткөн. Ал болгону колундагы сандыгын бекем кучактап, "Уланым келсе эле баарын берем да кетем. Тоскоол болбойм" деп шыбырап жатты. Сааттар өттү. Улан кечинде үйүнө келди. Маанайы көтөрүңкү, колунда аялына алган кымбат белеги бар. Лифттен чыгып келатып батирдин алдында бүрүшүп жаткан караанды көрүп, жүрөгү солктой түштү. Анткени бул караан Уланга ушунчалык тааныш, ушунчалык жакын эле. "Апа!" Уландын колундагы белеги жерге түшүп кетти. Асель апанын көздөрү жарым-жартылай жумулуп, эриндери көгөрүп кеткен. Ал уулунун үнүн угуп, акыркы жолу кабагын көтөрдү. "Балам, келдиңби? Мен сени күттүм." Асель апа калтыраган колу менен жанындагы сандыкты уулуна сунду. "Балам, муну ал. Бул сеники." Улан апасын кучактап үйүнө алып кирүүгө аракет кылды. "Мээрим, эшикти ач. Апам тоңуп калыптыр." Бирок Асель апанын башы жай гана уулунун ийнине кулады. Анын денеси муздап,
жаны бейишти карай жол тартты. Ал уулунун «Апа, кечир» деген алгачкы өкүнүчүн укпай калды. Үйдүн ичинде заңгыраган конок бөлмөсүндө Улан апасынын сандыгын ачты. Мээрим четте коркуп үнсүз карап отурду. Сандыктын ичинде Уландын биринчи жолу кийген таманы тесилген кичинекей маасы, Улан мектепти бүткөндө алган мактоо баракчасы. Байкуш эне аны көздүн карегиндей сактаптыр. Жана эң түбүндө эски гезитке оролгон калың акча. Анын жанында кагазга кыйшык тамгалар менен жазылган кат бар эле. Катта мындай деп жазылган: Уланым, кулунум, бул акчаны мен Орусияда иштеп жүргөндө ар бир тиштеген нанымдан үнөмдөп, сен үй алсаң жардам болсун деп чогулттум эле. Сенин чоң үйүң бар экенин билем. Бирок бул энеңдин ак адал эмгеги. Бактылуу бол, балам. Сени эч качан күнөөлөбөйм. Улан ошол жерде отура калып балача өкүрүп ыйлап кирди. Ал апасын кедейде уялчу. Бирок апасы андан 1000 эсе бай экенин, анын байлыгы алтын эмес, анын таза жүрөк экенин Улан кеч түшүндү. Арадан жылдар өттү. Улан азыр жалгыз. Мээрим аны байлыгы түгөнгөндө таштап кеткен. Ал күн сайын апасынын мүрзөсүнө барат. Бирок канчалык байлыкка тумбасын, канчалык өкүнбөсүн, апасынын ошол күнү босогодо сунган бир кесим наны мээримдүү карашын Улан эч качан эми артка кайтара албайт. Урматтуу угарман, энелерди тирүүсүндө сыйлайлы. Анткени алар кеткенден кийин сиздин алтын сарайыңыз эң калган кепиде эле сезилип калат. Мени кечир, апа деген сөздү кечикпей айтыңыз.